Эне катары менин да кабыргам кайышып турат, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчурок Иманалиева кырсыкка учураган ырчы Анжеликанын кыздарына ден соолук тилей. Артист операция жасалган айыма менен айленге кабатырланып жатканын соц тармагы аркылуу мындай деп жазды. Айтылбай келген кырсыктан эч ким кача албайт. Эне катары менин да кабыргам кайышып турат. Айланайын айыма менен Айлин тезирээк сакайып кеткиле. Эч бир наристе оорубасын. Ар бирибизде бала бар. Балдарыбызды жаратканым жамандыгынан сактасын, дейт Айчурок Иманалиева. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин Айчурок Иманалиева менен Анжелика бири-бирине нааразычылыктарын билдиришип келишкен. Сооронбай Жээнбеков суракка чакыртылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Дүйшөнбек Зилалаевдин иши боюнча сотко барууга милдеттүү эмес. Бул туурасында 29 январда анын адвокаты Жыргал Бабаев маалымат таратты. Айтымында Жээнбеков көрсөтмө берүүгө келбейт, анткени анын бул ишке тиешеси жок. Адвокаты Бабаев белгилегендей, буга чейин Зилалаевдин иши боюнча банк кызматкери сотто суралган. Ал камеранын техникалык тейлөөсү 3 айдан бери төлөнбөй, Зилалаев банкка келбегендигин көрсөтмө берген. Жээнбеков бул ишке эч тиешеси жок, фигурант да эмес, күбө да эмес, ошондуктан сотко келүүнүн кажети жок. Зилалаев бул Оптима банктын кызматын 2011 жылдан бери пайдаланып келген. Кутучаны 2016 жылы июлда 1 жылга ачкан. 2017 жылдын июль айында камеранын техникалык тейлөө мөөнөт аяктап, аны узартуу же жабуу керек болгон. Эгерде кардар буюмдарын алуу үчүн келбесе, банк кутучаны жаап салат. Комиссия түзүлүп, камера ачылып, ал видеого да тартылган. 2 жумадан кийин Зилалаев ошол жерде сакталып турган акчаны алып кеткен, дейт Жыргал Бабаев. Анын айтымында Зилалаевдин банктан алынган акча Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө камдалып, анын өзүнө тапшырылган дегени курулай жала. Камактагы саясатчы муну менен өз ишине саясий өңүт берүү аракетин көрүп жатат. Мурдараак экс-президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалаевдин иши боюнча 3 февралга Бишкек шаардык сотуна чакырылганын Зилалаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирген. Жактоочунун айтымында Сооронбай Жээнбеков банктын ячейкасына табылган $1 миллион тек жайы жөнүндө көрсөтмө бериши керек. Зилалаев тергөө маалында банктан алынган акчалар Жээнбековдун шайлоо кампаниясына даярдалып, кийин экс-президенттин өзүнө тапшырылган деп көрсөтмө берген. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жээнбеков президент болуп турганда аны суракка чакыра алган эмес. Башкы прокуратура Зилалаевка 2010-2017 жылдары мамлекеттик органдарга жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр УКМКнын тергөө абагында камалып турат. Кытайга карызды төлөбөсөк, алар ТЭЦке, датка кеминге өздөрү ээлик кыла башташат, дейт Акылбек Жапаров. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кытай мамлекетине карыз төлөнбөсө Кыргызстанга кандай коркунуч болоруна токтолуп, буларды айтты. Кытайга карызды төлөбөсөк, алар ТЭЦке, датка кеминге, түндүк түштүк альтернативалуу жолуна өздөрү ээлик кыла башташат. Ээлик кыла башташат деген өздөрү келип, өздөрү иштетип, өздөрүнүн тарифтерин коет. Биздин эл алардын тарифин көтөрө албайт. Тилекке каршы келишим ушундай түзүлүп калган. Кытайдын акысы бар. Акылбек Жапаров бул туурасында Санжыра радиосунун жаргылчак уктуруусунда билдирди. Төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин ысымын Бишкек шаарындагы Киев көчөсүнө ыйгаруу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул туурасында демилгечилердин бири Алмаз Абдисияев билдирди. Абдисияев бул маселени Элмирбек Иманалиев каза болгондон бери эле көтөрүп келгенин, эл тараптан колдоо болгону менен шаар бийлиги тарабынан тийиштүү реакция болбой жатканын айтат. Киев көчөсүнүн атын Элмирбек Иманалиев атындагы көчө деп өзгөртүүнү сунуштап жатам. Башында социалдык тармак аркылуу демилгелегем. Бирок тийиштүү реакция болгон жок. Буга байланыштуу расмий түрдө Бишкек шаардык кеңешине жана мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевка жана жогорку кеңештин депутаты Осмон Турдумамбетовго кат жолдодум, дейт Абдисияев.
Кошумчалай кетсек, акын Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев 42 жашында каза болгон. Ал 1978-жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарыкка келген. Бир нече ырлардын автору, айтыштардын жеңүүчүсү болгон акын билим жолун Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студияда баштап, андан соң 2004-жылы Бүбүсара Бешеналиева атындагы Искусство институтунун фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Элмирбек Иманалиев белгилүү ырчылар аткарып жүргөн Мунарым, Жалгыздыкта коштошуу, Ак секет, Булбулум, Боздотпочу, Аруу зат, Балкыма ырларынын обонун жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев социалдык тармакта тараган видеосу тууралуу үн катып, коомчулуктан кечирим сурады. Маалыматта окуя эртең саат 9:30 чамасында болгон. Бишкек шаарынын Чокморов көчөсүндө чыгыш тарапты көздөй бараткан депутат Камчыбек Жолдошбаевдин Lexus үлгүсүндөгү автоунаасына бир аты белгисиз чолок көчөдөн чыга калган Mercedes автоунаасы жол бербей, эки унаа кагылыша түшкөн. Негизги жол Lexus автоунаасына тиешелүү болсо да, капыстан чыга калган Mercedes автоунаасы жол жүрүү эрежесин одоно бузуп, митаамдык кылып Lexus автоунаасына келип, анын ролдо отурган айдоочусуна эмес, арттагы орундукта отурган депутат Камчыбек Жолдошбаев касылган. Оозуна ак ит кирип карайт чыккан айдоочу кой айга келбей, жол кырсыгында депутатты айыптаган. Көп өтпөй депутатты демиткен жигит телефонунун камерасын иштетип, документтерин көрсөтүүнү талап кылып, чагым жасаган. Жаш жигиттин мындай орой мамилесинен улам ачууланган депутат аны сөккөнгө аргасыз болгон. Жол кырсыгынан кийин 2 машина тең жол инспекциясынын айып аянтчасына токтотулган. Депутат Камчыбек Жолдошбаев бул жол кырсыгынын айынан айыпкерлердин чыгымына жооп берем деп ачууга алдырган үчүн коомчулуктан кечирим сурайт, деп депутаттын басма сөз кызматы билдирди. Философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиева хиджаб жеңил ойлуу сойку аялдардын кийими болгон деп коомдогу курч талкууга алынган диний курмандыктардын сырын ачып буларды айтты. Эгемен алгандан бери өлкөгө ислам дининин өз ара бири-бирине каршы 73 агымнатаандык аркыл окуулар келе берип, элдин ээсин оодарды. Материалдуу 18 000 ааламдан турган жарык дүйнө жана руханий кайып дүйнөлөрдү жасаган, кудурети күчтүү жараткан бирөө эле. Аны ар кайсы тилде Адонай, Саваоф, Яхве, Аллах, Бог, Теңир деп ар кандай аташкан. Жалгыз жараткандын дини жок. Ошол себептен миңдеген жылдык тарыхы бар Кыргыз элинде Теңир дин эмес, Теңир бул ишеним болгон. Динди пенделер ойлоп чыгарса, ишеним ар бир адамдын көкүрөгүндө болот. Пенделер тарабынан ойлонулуп чыккан дүйнөдөгү бардык диндердин максаты адамдарды кыңк эттирбей баш ийдирип, аларга үстөмдүк кылуу, өз алдынча ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк бербөө. Албетте үстөмдүк деген бул бийлик керек болгондорго. Тарыхты изилдесек, эркин жана көчмөн жашоо кечирген кыргыздын кыз-келиндери эч качан оронуп чулганып, бетин думбалаган эмес. Хиджаб алгач жеңил ойлуу сойку аялдардын кийими болгон. Касиеттүү Умайенени пер туткан кыргыз тарыхында келин болуп, күйөөсүнүн босогосун аттап барган кыз гана алгач ирет аппак жолук салынган. Нарк набаттуу апалардын ак элечеги эч качан бузулбай, алар оңго солго баскан эмес. Ал эми бул баш мыйзамда Кыргыз Республикасы төмөндөгүдөй принципке таянган светтик мамлекет. Биринчиси, светтик мамлекетте дин жашоого укуктуу, бирок ошол эле учурда дин светтик мамлекеттин эл аралык саясий, экономикалык, социалдык чөйрөлөрүнө кийлигишүүсүнө таптакыр укугу жок. Экинчиден, дин светтик мамлекеттик мыйзамдарына баш ийүүгө тийиш. Үчүнчүдөн, светтик мамлекетте расмий каттоодон өткөн бардык диндер тең укуктуу болуп саналат, дейт Гүлзат Алиева.